Улуу ата мекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардан 150 миңдей орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам даңк орденин толук ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. Согушка 72 өлкө катышып, 110 миллион адам, жер шарындагы калктын 80% тартылган. Анын 62 миллиону курман болгон. Алардын ичинен 27 миллиону СССРдин калкы. Экинчи дүйнөлүк согуштун чыгышына дүйнөдөгү ири державалар ортосундагы идеологиялык жана экономикалык карама-каршылыктардын курчушу түрткү болгон. Кыргызстандан Чолпонбай Тулебердиев, Дүйшөнкул Шопоков, Памфилов, Дмитриев, Фурцев СССРдин баатыры сыйлыгына ээ болгон. Жашасын улуу жеңиш күнү. Бизге ушундай тынчтык, бейкуттук күндү алып келген аталарыбыз түбөлүккө эстен чыкпайт. Урматтуу кыргыз эл мен сиздерди жеңиштин 75 жылдыгы менен куттуктайм. Дүйнөдө тынчтык орношсун. Ушул күнү дүйнөгө тынчтык орногон, унутпастан эч качан жерин коргогон. Бер команда маршалдар, черетке барып турабыз. Бизге келген душманды чекесинен кырабыз. Бакыт алып келген күн, фашисттерди жеңген күн, желбиретип желеңди жерге бизге келген күн. Ушул күнү дүйнөгө улуу тынчтык орногон, унутулбайт эч качан бул жер коргогон. Бакыт алып келген күн, фашисттерди жеңген күн, желбиретип желеген элге бизге келген күн. Менин чоң тайтам 1941-жылы согушка катышкан. 6 жеринен жарадар болгон. 1944-жылы өзүнүн айылына аман эсен келген. Атасы кеткен Нуранын айланып кайра келген жок. Бесикте жаткан баласы кайрылып кайра келген жок. Күндүр түндүр иште күйүп Жеңиш күнү алыста болуп, көрүнчү эле араң жамбыр чоңкоюп, өттү чаңды кечип чабыз алганбыз. Жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн айран дарыжыктанган адамдардын самайларын акчалган көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Келгенде жадырап, жашыл тартат жанжалын күтө берем келсе деп, улуу жеңиш майрамын. Бакыт алып келген күн, фашисттерди жеңген күн, желбиретип желекти жери бизге келген күн. Ушул күнү дүйнөгө улуу тынчтык орногон, ушул унутулбайт эч качан ушул жерди коргогон. Европанын жармына жөө барганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз.